B1'den tömen bolsa iştege hukuku yok. Kırgız tilde билүүсүнүн деңгээли белгиленген категориядан төмөн болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматтан четтетилет. Мындай жобо жогорку кеңеште өткөн жыйында талкууланды. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин колдонуунун укуктук негиздерин түзүүгө жана мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга багытталган. Ошол B1 деп эметип атабыз, эми бир жумшартып атабыз. Эгер да ошол ишке ашып кете турган болсо, B1ге чейин билбегендер, B1ге чейин билбегендер, анда мамлекеттик муниципалдык кызмат иштөө акысы жок. Азыртан эле ойлонуп, башка жумуш издей берсе болот. Мен ушуну айтып койгум келип атат. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынып калса, талаптар күчөтүлөт. Учурда айрым министрликтер министр баш болуп тесттен өтүп жатканы кабарланды. Алдыда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер да сөзсүз сынактан өтөт. Мамлекеттик тилди билүү 5 деңгээлде бааланат. Анда A1, A2, B1, B2, S1 категориялары тизмектелген. Мен аны кече B1 деп айтып аттым, уламдан улам, анткени биз дагы бышып жетилип атабыз. Буну бир аз төмөндөтүшү керек окшойт. A2-ни, эме B2-ни анан сыбыр тапшыруу чындап эле өтө кыйынга туруп атат. Бул эми артка кетүү деген эмес, бул ошол өздөрүнүн учурунда убактыларын кетирип жиберип, мамлекеттик тилге көп көңүл бурбай, же болбосо кош көңүл бургандарга ошондой мүмкүнчүлүк болуп атат. Бирок B1 дагы абдан жогорку деңгээлдеги талап. Ал үчүн эми министрлик кабинетинин өзүнүн токтому болот. Болуш керек, биз аны даярдап атабыз. Ага чейин мыйзамдагы президент кол коюп күчүнө кирип калышы мүмкүн. Ошондой эле мыйзамдын 10-беренесине ылайык республикадагы бардык иш кагаздар менчик формасына карабастан мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Бул долбоорду талкуулоо учурунда расмий тилде жазып, сүйлөгөндөрдүн укугу тууралууда талаштуу суроолор эл өкүлдөрү тарабынан жаралган болчу. Ал эми мыйзамга ылайык зарыл болгон учурларда бардык иш кагаздар башка тилдерге которулары белгиленген. Мындай жобонун кабыл алынуусу чоң мааниге ээ. Өлкөнүн 30 жылдык эгемендүүлүгүндө мындай чечкиндүү кадам мамлекеттүүлүктүн дагы бир отугу катары бааланат. Кыргыз тилине муктаждык болмоюн, тилди өнүктүрүү алдыга жылбай тургандыгы да белгиленет. Кыргызча сүрө берсе, биздин чиновниктер орусча сүйлөп берип атат да. Анан ошондон улам жек көрүндү болуп, элдин дагы нааразычылык болуп атканы ошо да. Кыргызстанда жашаганда эле мына япондор кыргызча сүйлөп атат, корейлер келип кыргызча сүйлөп атат, Америкадан келген жана жигит кыргызча сүйлөнүп кыргыз кызга үйлөнүп жүрбөйбү? Мына ошондой. Бул муктаждык да. Муктаждык жок болсо дагы 30 жыл эмес, бир кылым өтсө да эч ким үйрөнбөйт да кыргыз тилин. Мына кыргыз тилин керек кишилер 5 мүнөттө эле үйрөнүп алышат. Эскертсек, кечээ жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору каралып, экинчи окууда жактырылган. Сунушталган мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын жоболорунун жана аларга карата жүргүзүлгөн талдоонун негизинде эксперттердин, окумуштуулардын жана жарандардын сунуштарын эске алуу менен иштелип чыккан. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, регион, Бишкек.